Тип жананын шам чырагы 19-бөлүм. Ошондуктан туруп турам деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун. Биринчи корундуктар 10-12. Бренс мырза класска киргенде Том Минтурн бийик отургучка чыгып алып, чоң ак досканын чекесине кооз гирлянданы тагып бүтүп калган эле. Классыңарды келиштире кооздоп экзаменге мыкты даярдык көргөнсүңөр го. Өзүңөрдүн даярдыгыңар кандай болду экен? Деди мугалим. Томдун аракетине суктана баа берип, башка окуучуларга дагы бир нече сөз айткандан кийин мугалим Типтен «Кандай, Эдуард, корккон жоксуңбу?» деп сурап калды. «Жок, Бренс мырза», деди Тип эч такалбай. Чынында ал экзамендин башталышын чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Кышкы сабактар аяктап, эми 2 күн катары менен экзамен болмок. Бул кышта окуучулардын көбү жакшы иликтерге жетишти. Бирок алардын эч бири ушул күндү кубана, ал тургай чыдамсыздык менен күтүп жаткан Типти аракет кылган жок. Мурун начар окуган, жалкоо балдардын катарында жүргөндө анын экзаменге келбей коймой адаты бар болчу. Келсе деле жакшынакай болуп кулап калчу да, эч нерсе болбогондой камырабастан үйгө кетчү. Азыр болсо таптакыр башкача. Эми ал эң жакшы окугандардын катарында эле жана каршысындагы Боб Тернер жетектеген топтун балдарын бир аз үстүртөн карап, ичинен мен ушулардын арасында кантип жүрдүм экен деп өзүнө өзү суроо берип жатты. Тип үчүн бул абдан маанилүү күн эле. Ал эртең экзамен бере турган классташтарын кууп жетелек болсо да, өзүнүн жакшы иликтерге жетишкенин билген. Ал үчүн тынчсызданып жатканын билдирип, апасы дагы ага ак көйнөк кийгизип, чачында өз колу менен тарап берди. Типтин жашоосундагы өзгөрүүнү байкабай коюуга мүмкүн эмес да. Тип жакшы, аракетчил окуучу болуп калганынан азыр эч ким шектенбей калган. Коңгуроо кагылып, баардыгы өз орундарына отурду. Каптал жакка экзаменди көрүүгө келген коноктор отурушту. Жашыл столго Гольберг мырза баштаган экзаменаторлор орун алышты. Китеп окууга Типтин бөлүмү биринчи чакырылды. Тип күлүмсүрөп, көздөрүн жайнатып алып китеп окуп жатты. Ал эч ката кетирбей шаардагы окуду. Бул үчүн ал көп аракет кылган. Эми ал баардык окуучулардан жакшы окуду. Экзамендин акырында мугалимдер тарых классы деп аталган класска ким өтө ала тургандыгын чечти. Гольберг мырза ошол окуучулардын аттарын окуп жатканда Типтин жүрөгү дүкүлдөп кетти. Алар 2 окуучуну тандашыптыр. Томас Джонс жана Эдуард Леви. «Азаматсың, Тип!» деп кыйкырды Том Минтурн танапис учурунда. «Тарых классына өтүп жатканыңды куттуктайм. Бул татаал предмет, бирок абдан кызыктуу, көрөсүң го?» Тип болсо жолдошторунун куттуктоолорун угуп, Боб баштаган анын эски достору турган тарапка кээде үстүртөн көз жибере кубанып турду. «Бобтун жанында болбой калганым кандай сонун?» деп ойлоду ал. «Ийгиликке жетишип, ылдам эле алдыга жылуу кандай бакыт!» Жат жазуудагы Тип үчүн триумф болду. Ал бир дагы ката кетирбептир. Эми арифметика боюнча гана экзамен берип калды. Ошону менен бул кыйноо да бүтөт. Тип өзүнүн толкунданып жатканын жана бул барган сайын күчөп баратканын сезип жатты. Ал окуган бөлүм кышы бою бөлүнүү өтүп чыгып, эми бөлчөк сандарга келген. Тип аныктамаларды шатыратып айтып берди. Ал көп аракет кылганы көрүнүп турат. Мына, аны доскага чакырып, бөлүү боюнча тапшырма беришти. 12-ге 10 өт калган. Бир аз эле убакыт калды, деп ойлоду Тип. Бир аздан кийин менин атым дагы экзаменди эң жакшы тапшыргандардын арасында ардак тактада турат. Типтин колдору калтырап, башына эч нерсе кирбей калды. «Мына, азыр бүтөм». Эмне болуп кетти? Жооп тура эмес болуп жатпайбы? Кайсыл жерден ката кетирип жиберди? Эмне, баарын кайрадан чыгарыш керекпи? Тип балдардын баары андан көзүн албай карап турушканын сезди. Бурч жактан бирөөнүн күлкүсү угулду. Эмне кылат? Ушул учурда ал мугалимдин «Толкунданба, Эдуард. Акыркы кемитүүнү карасаң, 31-де канча жолу 9 болот?» деген токтоо үнүн укту. Фред Гольберг досканын жанында отурган. Тип анын 7 деп шыбыраганын угуп калды да, толкунданып эмне кыларын билбей турган Тип эч ойлонбой туруп эле шашып, алактаган бойдон «7 жолу!» деп айтып жиберди. Класстагылар дуу күлүп жиберишти. Ачуусу келип ызаланган Тип борду ыргытып жиберди да артка бурулду. Саат 12-ни какты. Экзамен аяктады. Окуучулар тарай башташкан, бирок кээ бири аны курчап калышты. «Эх, Тип», деди ага Том Минтурн. «Сен бир эле мүнөт ойлонсоң, оңой эле чыгарып коймоксуң. Жанагы Гольберг деген желмогуз болбогондо, албетте чыгармакмын», деди Тип кычыры кайнап. «Эмне дейсиң?» деди алардын жанында турган Вилли Брей. «Ал сага эмне, жолтоо кылдыбы?»
Типтин жанында турган Фред анын ачууланып жатканын, жаман көздөрү менен менсине карап турду. Ал эмне кылды деп коет? Ал мени жаңылтыш үчүн туура эмес жоопту шыбырады. Ал мага кантип бут тосконун өзү жакшы айтып берет болуш керек. Анын өзүнөн деле сурап алсаңар болот. Тип сыртка чуркап чыгып кетти. Том Минтордун оозун ачып эле калып калды. Анын эң жакын досу, класстагы эң чынчыл бала Фред ушундай жаман ишке бардыбы? Эгер ал күнөөлүү болбосо, Тип мынтип калпайпайт болчу да. Фред чын эле ушундайбы? Деп сурады ал акыры. Эмне болгонун билгиң келсе, Типтен сурабайсыңбы? Ал сага жакшы түшүндүрүп берет. Мектептин эшигинин алдынан Типти Бобтун компаниясы курчап алды. Эски досун шылдыңдоого эң сонун шарт түзүлгөндүктөн мындай мүмкүнчүлүктү кое берип жиберүүгө болбойт да. Бечара бала сабагын билбей калыптыр, деди Боб ыйламсырагандай болуп. Ыйлаба, короз момпо жейсиңби? Жагыңды басып калчы, деди Типтин кыжыры кайнап. Кандай аянычтуу, байкуш бала канча жаттап, чачын тарап, таптаза болуп, жуунуп таранып келсе, ыйлаба балакай, болбосо кийимиңди булгап аласың. Тип боп-боз болгон бойдон аны карап калды. Анын үнү таптакыр башкача чыкты. Боб Тернер, сен азыр мага дагы бир сөз айта турган болсоң, экинчи турбагыдай кылып жанчып коем, уктуңбу? Тийишпе мага. Анан Тип ушунчалык жаман, ооз калгы сөздү айтып жиберди. Ал мындай сөздү эч качан айтып көргөн эмес. Бул сөздү чын эле Эдвард айттыбы? Кудайдын атын урматтаган, Кудайды тааныган Тип ушуну айттыбы? Ушул сөз анын оозунан чыгып кетери менен ал өзүнө келди да бетин колу менен баскан бойдон тызылдап чуркап жөнөдү. Буга көптөгөн балдар күбө болушту. Том, Фред, Вилли жана башкалар. Тип кеткенден кийин Фред жек көрүү менен мындай деди. Мына биздин атактуу кереметибиз. Көрсө ал андай деле өзгөрүлбөптүр го. Менин билишимче, мындай жаман сөздү мен өмүрүмдө бир да жолу айтпасам керек. Тип үчүн бул ушунчалык жаман, өмүр бою эстен кеткис күн болду. Сайдын жээгине чуркап келип, жаңы бүчүр ала баштаган өзүнүн мажүрүм талын алдына кирип кетти да, башын тизесине коюп ыйлап жиберди. Ушул сөздү айтууга кантип гана оозу барды? Доо кылган күндөн тартып, ал ушул күнөөдөн сактанып сыйынып жүрбөдү беле? Ал мурункудай болуп сөгүнүп, Кудайдын ысымын булгап албасам экен деп, бул үчүн өзүнчө дагы сыйынып жүрбөдү беле? Бирок акыркы убакытта ал сергек болбой, бул күнөөнү жеңдим дегендей мамиле кылып калган. Бүгүн эртең менен дагы ал өзүн күчтүү сезгендиктен Кудайдан жардам суроону унутуп койгон эле. Экзаменге даярданыш үчүн ар бир мүнөтүн үнөмдө жаткан Тип бүгүнкү сыноого күч сурап чырагына кайрылууга убакыт бөлө алган эмес. Анын мынтип жыгылуусу деле эч кандай таң калыштуу эмес. Ал өзүн ушунчалык күчтүүмүн деп ойлоп алгандыктан бирөөнүн жардамына муктаж болгон эмес. Эми эмне кылыш керек? Ал өзүн ушунчалык жек көрүп, өзүнө кыжыры келип жатты. Кудай аны кечирет болду экен. Ооба, Кудай аны кечирет. Жүрөгүнүн тереңинде Тип муну түшүнүп жатты. Бирок өзүн ушундай бактысыз сезип, катуу уялып жаткандыктан бул жөнүндө сураганга батынган жок. Ал абдан кабатыр болгондуктан Кудай Ыйсаны адилеттүүлөр үчүн эмес, күнөөкөрлөр үчүн жибергенин унутуп калды. Убакыт өтүп, Тип сабак башталганын кабарлаган коңгуроонун үнүн укту. Бирок ал ага көңүл бурган жок. Ал азыр мектеп жөнүндө ойлогусу да келбей жаткан. Ал Библиясын ачты. Ал өзүн Пери эже айткан шахчорлорго окшоштурду. Капкара болгон, терең шахта да анын чырагы өчүп калды. Типтин жан дүйнөсүндө караңгылык каптап, жанын коерго жер таппай жатты. Ал өзүнө чырак гана жардам бере аларын сезди. Калтыраган колу менен китепти барактай баштады. Анын көзүнө биринчи урунган аят 116 забурдагы «Бардык элдер Теңирди мактагыла» деген сөздөр бар эле. Жок, бул мен үчүн эмес. Ал андан ары барактады. Адил адамдар Теңир менен кубангыла, көңүлүңөрдү ачкыла. Жок. Азыр кубаныч тууралуу ойлогусу да келген жок. Бүгүнкү окуя анын жүрөгүн өйүп жатканда кайдагы кубаныч? Ал жардам бере турган сөз издеп андан ары барактай берди. О Теңир, мени ачууң келип турганда ашкерлебе, мени каарданып турганда жазалаба. Мына, ага так ушул сөздөр керек болуп жаткан. Ушул сыйынуу так эле ага арналган турбайбы? Бул забур анын ички абалына төп келип турду. Акыркы аяттын алдындагы аятты ал дагы бир жолу окуду. Теңир жалынганымды укту, Теңир сыйынымды кабыл алат. Анан ал тизилей калды да ыйлап жиберди. Жаздын кыска күнү аяктап кеч кире баштаган. Тип үйүнө келип, эртеңкиге отун жарып коюп, апасына жардам берди.
Ал апасы даярдап койгон түймөнү дүкөнгө жеткирип бериш керек болчу. Классташтарыма жолугуп калбасам экен деп коркуп, элеңдеген бойдон эки жагын карана сыртка чыкты да киши аз жүргөн көчө менен чуркап жөнөдү. Ал дүкөнгө жеткенде күйгүм келип калган. Эми ал башын ылдый салган бойдон үйүнө шашпай келе жатты. Бүгүн эртең менен мектепке кандай кубаныч менен кетти эле. Азыр баары өзгөрүп, ошол кубанычтын изи да калган жок. Бир маалда бирөө анын ийнине колун коюп, жумшак үнү менен "Жүрү, мен узатып койчу" деди. Тип Гольберг мырзаны чочулай карап, айласыздан ага баш ийди. "Мен бүгүн түштөн кийин сени мектептен көргөн жокмун го. Сен каякта жүрдүң?" Байкуш Тип. Ал кирерге жер таппай калды. "Сизге Фред эч нерсе айткан жокпу?" деп сурады Тип кекечтене. "Фред мага эч нерсе айткан жок. Бирок окуучулардын биринен мен аябай жаман бир окуяны уктум. Демек бул чын экен да." Типтин башы жерге кирип кетейин деди. "Чын, мен аябай ачууланып жаткам. Ошондуктан ушунчалык жаман сөз менин оозумдан чыгып кетти." Тип унчукпай калды. Анан угулар угулбас кылып мындай деди: "Мен мындай сөздү Кудайды тааный элек кезимде да айткан эмесмин." Тип башын көтөрүп, пастарды караганга батын алган жок. Пастор көпкө чейин унчукпай турду да анан мындай деп сурады: "Сен Кудайдан кечирим сурадыңбы?" "Ооба, сурадым." "Сен эртең мектепке барганда эмне кылайын деп жатасың?" Тип иинин куушурду. "Билбейм." Гольберг токтоп калды. Ал Типтин ээлигинен көтөрүп, анын көзүнө тике карады. "Мен сага кандай кылышты айтсам, сен ошону аткарууга макул болор белең?" Тип унчукпай турду да: "Ооба, мен макул болмокмун. Мен аракет кылмакмын" деди. Пастор баланы аяп кетти. Бирок ал Тип бул сыноодон өтүп, туура чечимди өзү чыгарышын каалаган. "Сен мага айтсаң, сен ушул аркылуу Кудайды даңтадыңбы же ага тил тийгиздиңби?" "Тил тийгиздим" деп жооп берди Тип акырын. "Сен тобо кылып Кудайдан кечирим сураганыңды башка балдар билишеби?" "Жок." "Сен аларга ушул жөнүндө айтсаң жакшы болмок, Сен кандай деп ойлойсуң?" Тип эрдин тиштегилеп акыры: "Ооба, мырза" деди. "А сен аларга кантип айтасың?" Тип бул жолу көпкө чейин жооп берген жок. "Мен алардын ар бирине барып алып түшүндүрүп отурбайм да." "Жок, мунун башкача оңой жолу бар, угуп турсаң." Гольберг мырза эмне айткысы келип жатканын Тип эми араң түшүндү. "Бирок бул кыйын да" деди ал ооз учунан. Пастордун кое берчи түрү жок. Алар бир азга унчукпай калышты. Анан пастор токтоп калды. "Эдуард, билесиңби? Кээде Кудайдын алдында эле кечирим сурап кой жетишсиз болот. Биз күнөөлөрүбүзгө күбө болгон адамдардын алдында да кечирим суроону билишибиз керек. Бул оңой эмес. Бирок чыныгы машаякчы суу жүрөк болбошу керек." Ошону менен экөө бөлүнүп кетишти. Типтин ичинде кандай күрөш жүрүп жатканын анын жүзүнөн көрүүгө болор эле.